Кыргызстандагы эң катаал түрмө. Даярдан эшик ачылат. Коом үчүн кооптуу делген адамдар. Статья 940 камерадagi соттолгон жаран эртеңки текшерүү даяр. Основной разбой, терроризм бар, убийство бар. Өмүр бою эркиндиктен ажыратылган мага биринчи берген эмес, мага атуу берген биринчи. Киши өлтүргөндү үйрөнүп калганбыз да, мындайчы машинально айтканда чындыкта. Адам өлтүрүүдөн баштап, зордуктоодон баштап, тоногонго чейин берендерин отургандар бар. Кезинде түрмөлөрдөн качып, андагы кызматкерлерди мыкаачылык менен өлтүргөндөр дагы отурушат. Алдыда алар менен сүйлөшөбүз. Күн бою күндүн жарыгын көрбөй, үмүтү жок 4 дубалда өмүр өтүүдө. Өлүмүн күтүп жашаган соттолгондор кезинде өз тагдырын өзү талкалагандар. ЛТР телеканалы азыркы түрмөлөрдөгү абалды көрсөтүүнү улантат. Биз азыр өлкөдөгү эң жабык түзөтүү мекемелеринин бириндебиз, тагыраак айтканда номер 19 түзөтүү мекемеси. Мында өмүр бою эркинен ажыратылгандар отурат. Алардын арасында дини экстремизм менен камалгандар, ошондой эле жарандарды мыкаачылык менен өлтүргөндөр, жана башка оор кылмыштарды кылган соттолгон жарандар бар. Алардын арасында кезинде түрмөлөрдөн качып, андагы кызматкерлерди мыкаачылык менен өлтүргөндөр дагы отурушат. Алдыда алар менен сүйлөшөбүз. Саат эртең мененки 6-ны какканда соттолгондор ордунан туруп, тор курчалган терезеге бурулуп, колдорун көтөрүп, башын ылдый ийген абалда текшерүүдөн өтүшөт. Очкоро Мухаммад Аки 1987-31 97 пажылын сурап. Алякбаров! Ушинтип алар күн сайын 2 ирет өзүнүн тагдырын эстеп, таңда кечте өмүр бою эркинен ажыратылган деп айтып турушу керек. Бул алардын эс тутумуна, мээсине деле сиңип калган. Бул жерде ар бир күн кечээгинин көчүрмөсү, убакыт дегенди же унутушат, же баалашат, а эркиндикти болсо түштөрүндө гана көрүшөт. Биякта өмүр бою соттолгондор, өмүр бою эркин ажыраткан соттолгондор. Ошон үчүн эң биринчи өзүңүздөрдүн коопсуздугуңуздарга караңыздар. Ошол эле убакта өз өмүрүн тобокелге салып, тынчтыкты сактап турган өздүк курамга да күн сайын кимдерди күзөтүп жатышкандыгын эскертип турушат. Анткени алардын ар бир кадамы өтө чоң жоопкерчилик, коркунуч. Кыргызстандагы резонанс жараткан оор кылмыштуу окуяларга карата чыгарылган өкүмдө өмүр бою эркинен ажыратылгандар ушул абакта отурушат. Жогоруда айтылгандай абактан качып, кызматкерлерди өлтүргөндөр, буйртма менен киши аткандар, террористтер, Оштогу июнь коок алаңында мыкаачылык менен жарандарды өлтүргөндөр, кыз-келиндерди зордуктап гана койбостон өлтүрүп, өрттөп же кескилегендердин жазасы ушул жаңы жердеги түзөтүү мекемесинде өтөлөт. Бул түрмөдөн алардын сөөгү гана чыгат.
2010 жаш келинди зордуктап тирүүлөй өрттөп жиберген делип 2 шектүү кармалып, ошол кездеги төңкөрүшкө улай бул окуя резонанс жаратканын дагы бир ирет эсиңизге салалы. Ошол 2 шектүүнү сот өкүмү 2013 65 отурумда гана өмүр боюна соттогон. Экөө тең азыр ушул мекемеде отурат. Бизге бирөөсүн кепке тартканга мүмкүнчүлүк болду. Түнү мас болуп, зордуктаган жана адам өлтүрүү беренеси менен кармалганбыз. Ошол мезгилде кокустап тиги келинди өлтүрүп алып, коркуп кетип өлтүрүп алганыбыздан машинада 1 литр бензин бар болчу, ошо менен шеригибиз экөөбүз коркуп кетип ошонун баш жагын өрттөп салганбыз. Ошол кылмыш менен отурабыз. Ошо кылган иштерибизге өкүнөбүз. 2010 жылдан бери уже 16 жыл кетти. Ошо кылган кылмышыбызга жаштык болуп калды, мас болуп калдык. Ошого аябай өкүнөм. Жабырлануучу тараптан да укса, көрүп калса, ушулардан да өтүнүп кечирим сурайт элек. Кокустуктан, масчылыктан болуп кетти. Аябай өкүнөбүз. Ата-энебизди дагы ойлонтуруп, үй бүлөбүздү да ойлонтуруп, өзүбүз дагы бул жакта ошолорду ойлоп кыйналып, ошол жагынан өкүнөбүз. Түрмөдөн ушу өзүбүздү туура жолго, кемчиликтерибизди, каталиктерибизди оңдоп, китеп окуп, мыйзамга баш ийип, мурда көчөдө жүргөндө анча-мынча өзүбүз билермендик кылып, анча-мынча сөздөр ата-энебиз тилин укпай, бардыгын ошо жерге келип түшүнүп, ата-энебиздин кадыр бакын билип, ушу жаштык өмүрүбүз ушу жерден өтүп кеткениге өкүнөбүз. Ошо Кудай буйрса, иншалла көчөгө чыгып калсак, мындай нерсе каталиктер кетирбестен, ушул жерде алган сабактарыбызды көчөгө чыкканда тааныштарыбызга, жаштарга, бала чакабызга насихат кылып айтып беребиз. Что мындай нерсе туура эместигин. Ушу жаштар азыркылар ичпей, чекпей, ата-энесинин тилин угуп, спорт менен машыгышка. Биздин да үй бүлөбүз бар, бала чакабыз бар. Ошолор деп жашап жүрөбүз. Келип турат, кабар алып турат. Ушул эле катуу шартта 2017 Ош шаарындагы аскер бөлүктөрдүн бириндеги кызматкерлердин үрөө учурган окуясынын баш каарманы олтурат. Анда бул соттолгон жаран шериги менен жанындагы жигитти өлтүрүп, унаасын уурдап качып из жашырышкан. Кылмыштын бети ачылган соң бул экөө да өлгөнчө абакка кесилген. 1996 жылкы 19.06 өмүр боюна кеткенмин. Мен военный болуп иштейтин. Военный прокуратура тергегенбиз де, экинчи жолу. Өзүнүн военный прокуратура тергеп, прокурор дагы өзүдөн болгон, тергөөчү да военный прокуратурадан болгон. Билбейм, эми ошолордун соттун чечими менен кайсына камалып кеткен. Ошо 8 жыл болду, 9 жылга кетип атат. Үйлөнө элекмин. Бир туугандарым бар, апам бар. Верховный сотум бар, Кудай кааласа Верховный сотуна жазам. Пока 10 жыл болдун деп мындай кылып жүргөнбүз. Жаштыкка алдырганбыз. Мүмкүн больницага барсак. Кандай тур менен өлтүргөнсүздөр? Ал уктатам деп муундуруп өлтүрүп алган. Уктатып ойноп атып, машина ичинде ойноп эле уктатып өлтүрүп алган. Ал мезгилде мен жок болчумун, мен ошол мезгилде эмеге кеткенмин, магазинге. Келгенде өлүп калыптыр. Подельниңиз канчага кетти? Подельнигим өмүр бою кетти. Ал деле. Ушул жактагы. Бул себеби биз орган жумушта иштегенибиз үчүн өзүңөр ушундай кылыңар деген эмеде кылышты. Күнөөбүз өзүм баланы өлтүрүп өлгөндөн кийин машинадан айтып кеткен күнөөмдү мойнума алганмын. 97 коюлган, 172, 177. Бирөө мүлкүн тартып алуу, угон, убийство коюлган. Ошо 3 статьядан ошол мезгилде
2017 патолог 25 болчу. Ошо үчөөнүн тең патолог берип 25тен 30 жыл болгон. Пайызын берген. Башында срок берген мага 20 жыл. Областной городской 1 айдан кийин пайызын берген. Срокто болсо ушул мезгилде же ушул саатта ушул күнү чыгам дейт. А биз өмүр бою болгон үчүн биз кайсы күнү чыгабыз, кайсы күнү өлүп кетебиз деле билбейбиз, бир Кудайым билет. 9 жыл билинбей эле өтүп кетти. Жаштыгым өткөрө бердим ушул жерден. Эми не дейм? Бул жак адамды тарбиялайт. Биринчи класска баргандай эле болуп, уже 11-ти бүтөйүн деген мезгилде болуп калдым азыр уже мектептин эмесин алып келгенде. Бул жерде канча жашында түшкөн болсо, ошо жашында калып кетет. 50 жашында түшкөн болсо, ошо 50 жаш, 20 жашында түшкөн болсо 20 жаш бул жерден ошо бат тарынат, болбогон сөзгө тарынат адам. Кырткан ошондой экен өзү. Ошону мен билдим. Көп нерседен. Эмнеге андай болуп калат? Чоң группка кошулбаган себеп болуп калат дейм. Уже эң көбү 4 эле адамда. 4 адам күндө бир движенияда, бир кыймылда алмашылып турулат бирок. Андай болсо деле ошо ким канча жашында түшкөн болсо ошондой кыялла, мындай жаш бала 20 жашта кылып аткан баланын 50 жаштагы деле кыла берет бул жерден мындай. Жашообуз ошо алып барат да билбейм, бирок ошон үчүн китеп көбүрөөк окуйбуз. Акылды өстүрөт дейт китеп. Бош мезгилде китеп окуйбуз. Бул соттолгондор тартиби боюнча китеп тандашат. Тандап, кайсы китеп жакса ошо китебин алат да, буяктагы журнал бар. Ушу журналга регистрация кылып, буяка датасы, мөөнөтү, убак сааты жазылат. Анан роспись менен алып, кайра тапшырып атканда роспись менен тапшырышат. Өзгөчө шартта кармалгандар күндүзү керебетте жатканга, уктаганга болбойт, колдон келишинче кыймылда болуп, шартка жараша гана олтурушу керек. Китеп окуу же башка кагазга ойлорун түшүрүү үчүн да атайын убакыт берилет. Бир камерада 4төн жайгашып, кол жуучу жайы, ажатканасы да ачык абалда камера ичинде. Бул эмне байке? Нол. Бул тревожный сигнализация. Чакыруу сигналы болот, бул кызматкерлердин коопсуздугу. Мен тартып алды окшойт азыр, Сиз тартып алган эместен ушул сигнализация көтөрүлүп калды. Азыркы тапта ошо кызматкерлер ушул жерге уже ушул баары бир эмеде багыттама бар. Кабаттарда кире бериш иштерде кайсы аймактарга, кайсы кабаттарга барыш үчүн. Ошонун эмеси менен кызматкерлер уже жетишип, чуркап келатышат. Бул окуу машыгуу эмеси менен көтөрдүк, бара бериңиздер. Бул ошо кызматкерлердин коопсуздугун сактап, өз убагында кызматкерлер жетишип калыш үчүн ушул эме айгай чакырыгы көтөрүлөт. Кызматкерлердин кандайдыр коопсуздугун жана өмүрүн сактап калуу максатында коюлган. Бул жерден эмени соттолгондорду чыгарып жаткан учурларда сейилдөөгө, ошол эле эмелерге, бөлүмдөргө барлашууга, эмелерге чыгарып жаткан учурларда ушул абак бөлмөсүндө соттолгондордон бир кандайдыр бир баш ийбес же башыламандык эмелери байкалып эмете турган болсо, дароо ушул тартылат. Абак бөлмөсүнөн соттолгондорду сейилдөөгө же бөлүмчөгө чыгараарда алар тарабынан кызматкердин өмүрүнө кандайдыр бир коркунуч жаралса, ушул сигнал аркылуу ички түзүмгө кабар жетет. Узун коридорлордо жана сырттагы тиешелүү жерлерге табло коюлуп, кайсы кабат корпус экендиги ушинтип даана көрүнөт. Өзгөчө шартта кармалгандар күнүн 4 бал ичинде ушинтип өткөрүшүүдө, алардын күндө күткөн убагы да келди. Бул жарым ачык шыпта 1,5 сааттык сейилдөө. Анткени алар ошондо гана аба жутуп, күн көзүн көрүшөт. Эми жата бергенден дене эле катып калат экен да, бияка чыгып кичине денени жумшатып, физзарядка жасап, ушуна кылып басып жүрөт. Арыны беринде эстейбиз, үйдөгүлөрдү эстейбиз, бияка чыгып таза абада.
Тияқта жұмыштар болот эле, чыгып жұмыш иштесек жакшы болот эле. Швейкабыз бар бизде. Бирок өткөн жылдан тарта өмүр бою эркинен ажыратылгандарды да башка түрмөлөрдөгүдөй өндүрүш аймагына жумушка тартуу башталган. 19 мекемеде азыр тигүү цехи сынамык негизде иштеп жатат. Мындан тышкарыда дагы жаңы ишкана салынууда. Эми ал бүтсө, соттолгондор жумушка тартылат. Станоктун ар кандай түрлөрү келип, ушактарга орнотулат. Мындан сырткары бул аймакта дагы көрүп турасыңар, кошумча дагы экинчи цех салынып атат. Аякта бөлмөлөрдүн эшигин чыгара алалы деген станоктор менен аякта дагы ошо пландаштырып, азыркы күндө фундаменти куюлган. Жакын арада материал келсе, ал да үстү толук кандуу жабылып, буюрса 1-2 айда толук кандуу ишке кирет деп, азыр ушунун үстүндө иш жүргүзүп жатабыз. Түрмөнүн жер төлөсүндө жайгашкан ишканада өмүр бою соттолгондор спорттук кийимдерди тигип үйрөнүшүүдө. Буюрса азыр количествонун үстүндө иштеп атабыз. Азыр качествонун бардыгы бир калыпта тигип калды десем болот эми азыр. Эми анын ичинде мисалы азыр 60 адам иштеп атса, 20сы жакшы билет да. Азыр пилотный режимге кетип атат, үйрөнүү процесси. Мындан өтсөңүздөр, анан кийин кадимкидей айлык алып иштей баштайсыздар. Мында азыр буюрса ушундан өтсөк, азыр количествону бир аз көтөрсөк, азыр количество бир аз азыраак болуп атат. Ушу количествону көтөрсөк, анан уже как айлык алып, уже ар бир соттолгон менен өзүнчө договорлор түзүлүп дегендей. Ушу тапта абактагы тигүү ишканасында ийгиликтүү иштеп баштаган каарманыбыз 2014 жылдан бери олтурат. 12 жылдык өмүрү 4 дуал ичинде өтүп, жумуш башталган соң эми гана өзүбүздү киши катары көрө баштадык деп агынан жарылды. 12 жыл деп айтып койгонго жеңил го. 12 жыл деп 12 жылда адам жыл өткөн сайын адам көз карашы өзгөрөт экен жашоого. 12 жылда көп эле нерселер өзгөрдү десем болот бүгүнкү күндө. Жылдар бою сен ошол мындай наказание алганыңда, бир жыл ошол жыл 12 жыл отурган болсом, 12 жылда ошол кагаздын күчү менен өткүзгөн жашоом мындай азыр жогоруда айткан түшүндүрүп бере албайм да, ал нерсе аябай оор да, 12 жылдык өткүзгөн өмүр айтып койгонго 12 жыл отурдум деп айтып койгонго оңой болгон менен мындай жашап келгенде аябай оор да ал. Азыркы ушул жумуш болгону биз буга чейин деле өзүбүз мындай бир кыялданып же бир өзүбүзчө ичара сүйлөшүп калганда ушундай айтчубуз да, ошо бир мүмкүнчүлүк болсо биз да бир коомго чыгып, ушулар чыгарыптыр, мындай айтканга өмүр бою эркинен ажыратылгандар дегендей орусча айтканда страшный угулат го көчөдө. Жаман сөз, жаман угулат го, өмүр бою эркинен ажыратылган дегенде эле адамда, любой адамда ушундай ассоциация, жаман адам катары көрүнөсүң. Ушул бир пайдабыз тийсе, что биз да адашыптыр, жашоодо бир адашып, кагым силкинип кетиптир, адашып кетиптир. Эми жана кыргызда айтып коет го, жаңылбаган жак, мүдүрүлбөгөн туяк болбойт. Бир адашып кетип, ушундай бир кылмыш болуп калды, ушундай. Ушуну иш жүзүндө көргөзүп берсек, биз да бир коомго пайдабыз тийсе деп өзүбүзчө сүйлөшүп калчубуз да. Бул азыр өмүр бою дегенден кийин числосу жок да, бул сөздү айтыш өмүр бою соттолгон же өмүр бою бунун срогу деп айтып коюш оңой болгону менен анын үстүндө жашаш аябай оор да. Сен билбейсиң кайсы күнү срогуң бүтүшүнчү. Ошол сен өмүр бою кайсы күнү ушул жерден бошошуңду билбеген, неопределенный бывает деп орусчарда. Ушундай определенный срогу жок жашаш оор экен да. Жашоону аркага түргүзгөн болбойт экен да. Аркага түргүзүп оңдогонучу. Бир кадам болот экен, ошол жашооңду оңдойт экен, же ошол кадам жашооңду талкалайт экен да, мындай айткандачы. Ошол кадам эми эч кимдин башына салбасын, андай кадам, ошол кадам келгенде ойлонуп таштасын ошол кадамды деп айтмакчымын да. Здравствуйте, все Алексеевич. Как здоровье? Здравствуйте. Здравствуйте. Рисуете? Да, вот рисую, заканчиваю в этом месяце. К концу месяца уже установим, лаком покроем. Да. Ну, здесь еще много работы. Здесь вот воду. Тут главная фишка вода, чтобы вода была не условно изображена, а чтобы это реально производило впечатление поверхности воды, отражение. Тигүү ишканасына жанаша сол капталда кичинекей чеберкана бар. Анда Пикассо деген каймана аты менен соттолгон сүрөтчүнүн эмгектери жайгашып, өзү да күнүн ошол жерде өткөрөт. Бул түрмөгө ал өткөн жылы эле которулуп келген.
Природа Кыргызстана, рисую, вот елки оживляю. Контраст. Мен азыр Кыргызстандын жаратылышын тартып, карагайларды жандантып жатам. Сүрөт тартуу менен бала кезден бери элекмин. Жогорку окуу жайды да бүткөм. Жашоомдо чоң бурулуш болуп, ушул абакка түшкөнүмө көп жыл болду. Азыркы жалгыз үмүтүм сүрөт. Коомго башка пайдам тийбесе да, менден кийин сүрөттөрүм мени эстетип турса дейм. Это, как сказать вам, как соломинка, за которую я держусь. Других стимулов жить у меня просто нет, я уже отчаялся. Мрак накрыл абсолютный. Вот это единственное, что дает мне возможность жить дальше. Вот. Оставить что-то людям. Бул соттолгондор жеңилдетилген шартта кармалуучу жай. Өмүр бою эркинен ажыратылышса да, мыйзам бузбай тартипке баш ийишсе, өзгөчө адаттагы, анан ушул жеңилдетилген шартка 10 жыл дегенде өтүшөт. Мында шарттар бир аз да болсо жеңил экенин байкадык. Бирок бул алардын сот чыгарган өкүмүнө эч кандай таасир деле бербейт. Аманов, Карымбаев, Сулейманов, Абдурасулов. 35 жашында оор кылмыш жасап абакка түшкөн бул каарманыбыздын жашы азыр 62-ге таяптыр. Жарым өмүргө тете убактысын абакта өткөргөн себеби ал 2 айылдашын бычактап өлтүргөн. 98-жылы Кыргызстанда өлүм жазасы бар мезгилде атууга кетип, мораторийден кийин сот аны өмүр бою эркинен ажыраткан. Эми ал ишке барайын деген деле оюмда деле жок болчу. Өзүм Россияда турчумун. Семьям бар, келинчегим бар, 2 уулум бар. Эми азыр уже 2-3 неберелер болуп калдым. Ошактан Кыргызстанга эми мен атам биякта, туугандарым биякта болгондо биякка келип калгам. Биякка келип калып, үйдө жүрүп, чогуу өскөн балдарбыз негизичи ошолор менен. Кимдер менен? Жолдош балдарым да эми чогуу өскөнбүз да. 1 айылда өскөнбүз. Келсем, картаң апамды алдап, койлорун алып, антип митип коюшту. Кайта бергиле десем, беришкиси келбей, кайта наоборот мени сабап, үгүттөшүп. Ошол себептен ошондой болуп кетти. Негизичи. Бычак менен сайып өлтүрүп койдум да. Кимди? Ошо айылдаш балдар деле да. Экөөнү. Чөнтөгүмдө маки бар болчу. Дагы уруп эметсе, мазактаса, бирөөнүн колго же маки менен коркутуп коеюн деген неме менен баргам да. Анан кайта башташканда болду, мен калган билбей деле калдым да. Өмүр бою эркиндиктен ажыратылган мага биринчи берген эмес, мага атуу берген биринчи. Высший мера наказания бар болчу анда 99-жылы. Өкүнөсүң, конечно. Ошол үчүн атылып кетемби деп, видеолорду эстейсиң, бала бакыраң эстейсиң, өкүнөсүң. Жады келсе өзүңө кол салгың келет. Өзүңө кол салган ал Кудайдын астында чоң күнөө дейт. Ошол өлбөгөн жан болгондо ушул убакка жерин отуруп келатам. Кыргызстанда өлүм жазасы 1991-жылдан 98-жылга чейин атуу аркылуу ишке ашкан. Өлүм жазасы аялдарга, жашы жетелек соттолгондорго жана 60-тан ашкан эркектерге карата колдонулган эмес. Кийин 1998-жылы өлүм жазасын колдонууга мораторий жарыяланып, 2007-жылдан бери Кыргызстанда эң жогорку жаза катары өмүр бою эркинен ажыратуу колдонулат. Ошончо жыл отургандан бери эжемден айрылдым, апаман айрылдым. Топурак салынбай калды. Өкүнүчү өтө катуу, конечно. Эч кимди күнөөлөгүм келбейт. Өзүмдөн бүт бааттан кеттимчи. Өзүмдү кичине жакшылап контролдосом бир жолу эле депчи. Киши өлтүргөндү үйрөнүп калганбыз да, мындайчы машинально айтканда, чындык алганда.
коммунисттер мени ошол жака жөнөтүп, мен эми ошондой деп ойлойм да. Мен мындай эмес бала болчумун. Апам деле айтат, сен Афганистандан келгенден бери өзгөрүлдүң. Сен мындай эмес элең го депчи. Ар кандай тагдырлар болду. 99-жылдан бери условия караштуу башынан условия өтө катуу болчу. Көнчөсү туберкулездан каза болду, кээ бири чыдабай муунуп өлдү, ар кандай кезин өлдү. 18 жашында түшкөндөр дагы бар болчу. 18 жашында түшүп уже мына кээ бири каза болуп калды, кээ бири уже 18 жашында чыккандар уже асты уже 40-тан ашып калды. Алардын эчтекени көргөн жок да. Психо башынан ичине көрүп калдым, жашап үйлөнүп дегендей. Ал балдар эчтекени көрбөй эле мына ушака жерден ушул жерде отурушат. Аларга деле бээрден деле чөндөрүп атасы мени көрдүм. Тынч эле акырын жүрө бербейт белем. Сен деле дальше деле чыдап тыныч жүр. Өкмөттө өзүнчө закондор чыгып калса, чыгып деле 40 жашта эле жашың нормальный, ишти деле оокат кылсаң болот татынакай депчи. Адам баласы любой нерсеге көнөткөн да. Эми түрмөдө күндө чучук жесең да все равно түрмөдө. 30 жылга жакын өмүрүн 4 дуалда өткөргөн каарманыбыз бул аралыкта түрмө турмушу бир канча ирет өзгөргөнүн, азыркы система башка экенин айтты. Өмүр бою абакка кесилгендери менен 9 ай мурда эле уюлдук телефон колдонуп, каалаган тамакты киргизип жешчү экен. Баягы эле каралар дүйнөсүнүн мыйзамы бул абакта да иштеп, положенец, смотрящий статусундагылар башкаларды бийлеп келген. Бул абактын мурдагы ошондой ана башы болгон соттолгон жараны эркинен ажыратылганына 18 жыл болуптур. 17-16 жыл отургандан кийин ушул болду. 2 жыл болуп калдым да мен, 2 жыл, 3 жыл болуп калдым. Ага чейин мындай эле жүргөм, эл менен эле. Ал кезде деле өтө эле каалагандай кетпейт элек. Себеби биздики пожизнен өмүр бою зоналардан көрө кыйла бизде кичине строгирээк эле да. Салыштырганда бизде роба кийилчү ал кезде дагы. Үйдө болгондо анда гражданский кийимдерди кийичик. Анан зонада жанагы сурогу бар болуп жүргөндөр алардай өтө кеңир эмес болчу ал кезде деле. Зонада мурда жүрүп калдык, биз 50-50ден ар бир колонияда бөлүнүп жүргөнбүз да. Мындай баракта кармачы, ал кезде кеңир болчу. Бул жакка келдик, бул жакта уже бөлөкчө болчу. Башынан баштап болчу тартып бул жакта деле. Азыркыдай эмес, болчу. Телефонный разговор ал кезде деле болчу башында. Андан кийин уже балдарда телефон бар, көбү чыкпай калган да. Бирок болчу ал кезде деле телефонный разговор. Азыр Кудайга шүкүр, мына ар ким өзүнүн кылмышына жооп берет. Например, ким туура эмес кылса, өзү жооп берет. Мен өзүм туура эмес режимди булсам, өзүм жооп берем да. Ушундай нерсе. Анан бөлүнүш жок, ар ким өзүнүн ошол жетекчилер бөлгөн жака кайсы баракка бөлгөн болсо, ошол баракта жашайбыз. Эми ал кезде мисалы каалаган малды уктачу балдар, напримерчи. Ошол нерселер болуп калчу. Азыр эми закон өзүнүн режими бар, 6-да турабыз. Жумушка чыксак чыгабыз, чыккандар болсо. Чыкпагандар болсо үйдө болот. Кечинде 10-да жатабыз. Проверка өзүнүн убагында болот. Азыр деле бир аз да болсо мындай чочурканып, качып, коркуп турушабы сиздерден же уже Жок, баары өзү менен өзү. Менден эмнеге чочуркасың? Бар. Жок, эми мурда баш ийип турушканда? Жок, эми мурда ал уже бөлөк нерсе да мурда. Ар бир кыймыл аракет ошол эки мыйзамга туура келиш керек да. То есть
мамлекеттик мыйзамга туура келиш керек, ички түрмөнүн мыйзамына туура келиш керек. Ушу ар бир кыймыл аракетиңчи же бул жактан пострадаешь, же бул жактан пострадаешь дегендейчи. Администрация деле реакция кылып, нарушение болсо реакция кылып, изыскание берет. ШИЗО ошондой бир. Булардын да өзүнчө наказаниялары болгон. Человек мог пострадать, жакшы эле пострадать этип калмак да, мисалы бир болбой турган нерсени кылып алса, мына же өзүбүздүн тилде айтканда, болбой турган нерсени кылса, анын үчүн жакшы эле. Бирок бул такыр иш жерде жазылбаган, өздөрүнүн мыйзамы. Жазылбаган мыйзам. Жакшы жакка өзгөрдүк десем болот да, ошо особенно ушул акыркы 1 жылдын ичинде, акыркы ушул 7-8 айдын ичинде ага чейинки күндө айтсам, айтып беришке мен үчүн оор да, ал күндөр ар бир айтканда мурун көчөдө деле азыр мурун баары эле билип калдык азыр, көчөдө деле түрмөнүн өзүнүн жашоосу бар, андай закондору бар дегендей, ар бир сөзгө жооп бериш керек дегендей, мурун бир сөздү бирөөгө сүйлөрдөн же бирөөгө кайрылардан мурда өзүң ичиңде кайра ойлонуп, кандай болот, могул жагынан кандай, мындай психологически это оор да, сөз менен айтып жеткириш эле оор да. Андай жон терисинде сезген адам гана түшүнөт го деп ойлойм. Ошончо деле ошо сөзгө салып айтканда психологически оор болчу да буга чейинчи. Ошол эле администрацияга деле как администрация кайрылабыз бардык вопрос мененчи. Илгери то есть илгериге көрү мындан бир 3-4 жыл мурун же ошол убактарда 5 жыл мурун соттолгондордун арасындагы чоңуңуздарга кайрылышсыз. Ал ошолор аркылуу же ошол администрацияга деле бир вопрос менен кайрылса болот, экинчи вопрос менен кайрылса болбойт деген бир ошондой тартиптер болгон да мурун. Бүгүнкү күндө кандай любой жагдай болбосун, администрацияга кайрылып ошол вопросту чечип атабыз бүгүнкү күндө. Акыркы 1 жылда десем болот, 7-8 1 жыл болуп калды уже. Ал арада топ аскердин коштоосунда түзөтүү мекемесине атайын унаа келип токтоду. Ичинен 13 берене боюнча соттолуп, өмүр боюна кесилген жаран чыкты. Эми ал карантиндик убакыттан чыккан соң баягы 4 адамдык камерага кошулуп жашайт. Өлгөнчө соттолгондорго дагы бир өмүр кошулду. Ошентип 19-чу түзөтүү мекемеси Кыргызстандагы эң коркунучтуу, катаал, өзгөчө тартиптеги абак. Анда кармалып олтургандардын алдыда максаты караңгы, эртеңкиси, кийинки күнү да караңгы. Жада калса мында диний экстремисттик беренелер менен соттолгондор каза болсо сөөгү да жакындарына берилбей, кайсы жерге көмүлгөндүгү купуя болот. Кудай сактасын, бирок эми оорусуна байланыштуу болуп, өзүнүн баягы оорулары бар да, адам деген жыл өткөн сайын фактылар болуп ооруганда, булар ооругандан кийин ооруп каза болуп калса, буларды мыйзам чегинде биз кагаздарын топтоп, тиешелүү кагаздарын топтоп туруп, тиешелүү жанагы моргка апарабыз. Аяктан уже туугандарына апаргандан кийин туугандарына кабар берилет. Ушундай сиздин туугандарыңыз ушундай оорусуна байланыштуу каза болду. Анан мына азыркы убакта бул жерде турат деп туруп, эме беребиз, кат беребиз да, кат түсүндө кат беребиз. Анан туугандары келип аяктан анан алып кетишет. Именно экстремизм менен соттолгон, терроризм менен соттолгон, өмүр бою соттолгондор, же мындай эле соттолгондор өлүгү берилбейт. Бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекетинде жалгыз өзгөчө тартиптеги мекеме, мындай мекеме Кыргыз мамлекетинде жок. Андан тышкары бул жерде өзүнүн өзгөчө дагы тартиптери бар, өзгөчө мүмкүнчүлүктөрү да бар. Кызматкерлердин дагы биякта иштеши да кыйын. Себеби биякта жалаң өмүр бою соттолуп келгендер, өтө оор кылмыш менен отургандар бар. Бир эле берене менен эмес, бир нече берене менен отургандары бар биякта. Адам өлтүрүүдөн баштап, зордуктоодон баштап, тоногонго чейин беренелер менен отургандар бар. Биз жөн гана сөз менен өмүр бою соттолгондор деп тим болобуз. Бул чынында адам баласына кыялындагыдай жашоо үчүн берилген жалгыз мүмкүнчүлүктү жоготуп алгандардын тагдыры. Мындагылардын ой чабыты, кыялы муздак 4 дубалдын ичинде тирүү жашоо гана болуп калган. Ошондо кармансам болмок, башкача жашасам болмок деп өздөрүн жемелеп өмүр сүрүшүүдө.
ар бири мындай коркунучтуу жайга эч ким түшпөсүн деп эркиндиктин баасы чексиз экендигин моюндашкан. Айылын, балалыгынын изи калган чаң көчөсүн, шаарын, бактылуу мүнөттөрү өткөн үйүн көрүүгө мүмкүнчүлүктөрү жок. Бар болгон жакындарынын бактылуу мүнөттөрүндө чогуу болушпайт. О дүйнөгө узаса да топурак сала албайт. Өмүр бою камалгандардын жашоосу ушул. Кыргызстандагы шарты эң катаал түрмө ушундай.